Бишкекте айдоочуну атып өлтүргөн деп шек саналган милиционер 2 айга атайын кызматтын тергөө абагына кармалды. Бул тууралуу 1 май райондук сотунан билдиришти. 27 августтун кечинде болгон окуяга шек саналган милиция кызматкери 28 августта кармалган. Бул факт жазык кодексинин 321 беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. 29 августта окуяга байланыштуу Бишкек шаардык кайгуул күзөт башкармалыгынын рота командиринин орун басары жана 2 кенже инспектор кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилген. Алар өзгөчө оор кылмышты жашырып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелип жатат. Ишти улуттук коопсуздук комитети тергөөдө. Бул окуя боюнча ИИМдин ички коопсуздук кызматы иликтөө жүргүзөрү буга чейин кабарланган. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата Манасчы Дөөлөт Сыдыков Москва шаарында 5 түн манас айтат. Бул тууралуу Азаттыкка Манасчынын жубайы режиссер Ырыс Өкенова билдирди. Анын айтымында бул иш-чара Москвадагы кыргыз диаспорасы менен Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин колдоосу менен өтөт. Манасчы Дөөлөт Сыдыков бул жолу да Гиннестин рекорддор китебине катталууга аракет кылып жатат. Ал буга чейин 2020 жылы 12 ноябрда өз өнөрүн Гиннестин рекорддор китебине каттатуу максатында Бишкектеги Алатоо аянтында 14 саат 27 мүнөт тынбай манас айткан. Бирок анын биринчи аракети рекорддор китебине расмий катталган эмес. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев жазасын өтөп жаткан 215 жаранга өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата ырайым берүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ырайым алган 3 киши жазадан толугу менен бошотулат. 127 киши мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыгат. 12 адамдын жазасы жумшартылып, 73-үнүн жаза мөөнөтү кыскартылат. Мунапыс берилгендердин арасында 14 аял, жашы 60-тан жогору 12 киши, 69 чет өлкөлүк жаран бар. Президенттин жарлыгына ылайык ырайым алган кишилерди үй бүлөсүнө жана жакындарына кайтаруу, социалдык жактан адаптация болууга көмөктөшүү, иш менен камсыз кылуу милдети тиешелүү министрлик жана мекемелерге жүктөлдү. 30-31 августта Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эл аралык казак-кыргыз айтышы өтөт. 14-эл аралык айтыш Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына, Республикалык айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына, Көкө уулу Өтө акындын 160 жылдыгына жана казак акыны Жамбыл Жабаевдин 175 жылдыгына арналып уюштурулган. Байге фонду 3 миллион сомду түзгөн. Бул айтышка Казакстандан 8 акын катышат. Алар Бөрүбай Орусумбетов, Айбек Калиев, Нурмат Мансуров, Мухтар Ниязов, Нурлан Эсенкулов, Аспанбек Шугатаев, Эржеңиз Эбдиев, Алтынбек Ибрагимов. Ал эми кыргыз акындарынан Амантай Кутманалиев, Баян Ахматов, Асылбек Маратов, Ахматбек Султан уулу, Куат Тукешев, Жылдызбек Төрөканов, Турат Жумаев, Мундузбек Борончуев катышат. 14-эл аралык айтыштын тандоо туру 20 августта Манас кинотеатрында өткөн. Анда республикадан жалпы 44 акын катышып, 8 акын кийинки турга жолдомо алган.